Assalamu alaikum. Биздин YouTube каналыбыздан катталуучулары. Биз бүгүн сиздерге WhatsApp жакшыбы же Telegram жакшыбы деген темадагы өзүбүздүн ойлорубузду айтып көрсөтүп бермекчибиз. WhatsApp'тын кээ бир өзгөчөлүктөрүн жана Telegram'дын кээ бир өзгөчөлүктөрүн. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, WhatsApp'та видео звонок болот, 4 адам кошулуп сүйлөшсө болот, ушундай бир жакшы өзгөчөлүктөрү бар. Ошол эле учурда WhatsApp'тан жаңы группа ачып алып, бул группага 256 адамга чейин батат. Группаңызды түзүп, ал жерден жалпы айтыла турган сөздөр тууралуу сүйлөшүп, ушундай пайдалансак болот. Бирок WhatsApp'тын бир кемчилиги, WhatsApp'тан жөнөткөн видеоңуз же аудиоңуз, анын көлөмү бир канча мегабайттан ашса 64 болуш керек эле менин билишимче. Андан аша турган болсо, аны жөнөтпөйт жана аны жөнөтө албайсыз. Балким аны сиз документ катары жөнөтсөңүз болушу мүмкүн, бирок бир канча түйшүктөрдү жаратат. Биз болсо бул жерде Telegram тууралуу айталы деп атабыз. Telegram'да каалаган видеоңузду, каалаган көлөмдөгү видеоңузду жөнөтсөңүз болот. Ал эми ошол сыяктуу эле Telegram'дан дагы өзүңүздүн группаңызды же болбосо каналыңызды түзсөңүз болот. Telegram'дын группасынын бир артыкчылыгы 256 адам менен эле чектелбестен, бул жерде 200 миңге чейин адамды группага батырса болот. Андан тышкары азыркы күндө ошол дистанттык билим берүү уланып жаткандыктан, Telegram'дан сиз өзүңүздүн тесттериңизди түзсөңүз болот жана суроо жооп ушул сыяктуу нерселерди кылсак болот экен. Telegram'дын кээ бир артыкчылыктары. Бирок азырынча Telegram'да видео звонок кылып сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк жок. Азыр ал дагы 2020-жылдын аягына чейин болуп калат деген имиштерди угуп атабыз. Биз азыр Telegram'дан кантип тест түзөбүз, ону көрсөтүп бермекчибиз. Telegram'да тест түзүүнүн эки жолу бар. Бир, сиз жөн гана бир 2-3 суроолук бир мындай айтканда опрос кыла турган болсоңуз, ал оңой эле. Бул жерден киребиз, создать опрос дейбиз. Мисалы, бул суроого жооп берип коюңуздар. Же болбосо, билбейм, бул суроонун жообун билесизби? Андан кийин ооба, жок деген сыяктуу эле. Режим викторины десек, бул жерде биз өзүбүз туура жоопту белгилеп коюшубуз керек болот. Жок, мындай эле кыла турган болсок, бул сыяктуу бир суроо келип чыгат. Бул суроонун жообун билесизби? Ооба десе, мына бир голос бар. Ооба дегендер 100%. Жок десе жок. Бул жерде пайызын гана чыгарып аласыз. Же болбосо дал эле ушул сыяктуу бул суроонун жообун билесизби? Ооба, жок, билбейм деген сыяктуу 3 суроодон режим викторины кылып койсок, муну ооба дейбиз, создать дейбиз. Бул жерге келгенде ообаны басса туура экенин билдирип, мындай куттуктап чыгып атат. Эми бул бир канча суроо үчүн 1-2 суроо түзгөнгө ушундай кылып түзсөк болот. Бул көп деле кыйынчылык жаратпайт. Эң негизгиси, эгерде сиз экзаменге даярданып атсаңыз, өзүңүздүн досторуңуз менен бирге бир бүтүндөй бир тестти 20 суроо, 30 суроону иштегиңиз келип атса, же болбосо жалпы республикалык тестирлөөгө даярданып атсаңыз, же сиз өзүңүздүн мугалим болсоңуз, окуучуларыңызга бир тест жөнөтөйүн деген болсоңуз, анда кандай кыласыз? Анда бул издөө бөлүмүнө келесиз. Издөө бөлүмүнө келип, бул жерге quiz bot деп жазсаңыз, бул нерсе чыгып берет. Бул нерсеге чыкканда, бул жерге келгенде негизи биринчи сиздерде старт деген туруш керек. Анткени биз муну буга чейин колдонгонубуз үчүн азыр бизде болгон жок. Старт дегенди баскандан кийин мындай болуп ачылат. Написать сообщение дейт. Бул жерге келип, new quiz дейсиздер. Десеңиздер, вы решили создать новый тест. Для начала, пожалуйста, пришлите название вашего теста. Демек, биз биринчи бул жерге тесттин атын жазышыбыз керек экен. Текшерүүчү тест дедик. Андан кийин пожалуйста, пришлите описание для вашего теста дейт. Муну басып, муну өткөрүп жиберсек да болот экен, бирок муну биз эмне деп коелу? 11-класстар үчүн деген
тестибизге түшүндүрмө жазып койсок дагы болот. Андан кийин улантканда мынакей мындай нерсе чыкты. Отправьте мне первый вопрос дейт. Демек, создать вопрос деп түзүп баштасак болот. Жанагыл сыяктуу эле новый вопрос деген сыяктуу эле бул жерге чыкты. Мүмкүн болсо сиз тестиңизди алдын ала түзүп даярдап койгонуңуз жакшы болот. Биздин бул жерде түзүлгөн тестибизден 1-2 көрсөтүп берели, баардыгын көрсөтпөйбүз. Мынакей бул жерден ушундай кылып алабыз да. Бул жерге балким тест тууралуу түшүндүрмө же болбосо комментарий бир нерсе жазсаңыз болот. Добавить комментарий дейт. Не обязательно дейт. Бул жазсаңыз да болот экен, жазбасаңыз да болот экен. Бул тестти сөзсүз иштеңиз деп койсо деле болот. Создать дейбиз. Мынакей биринчи тестибиз түзүлдү. Эми биз бардык тестибиздин бардыгы бүткөнгө чейин создать вопрос деп эле эч нерсе кылбастан уланта беребиз. Мисалы, бул суроого жооп бере аласызбы? Ооба, жок, билбейм. Бул жердин туура жообун белгилейбиз. Жазсак дагы болот, жазбасак дагы болот. Бул жерде азырда айтып өттүк, создать тест дедик. Ушундай болгондон кийин эми сиздин тесттериңиздин бардыгы бүткөндөн кийин бул жерге келесиз да done дегенди басасыз. Когда тест будет готов, отправьте done дейт. Что опубликовать его дейт. Done дегенди басканыбызда мындай бир бөлмө келип чыкты бизге. Убактысын коюшубуз керек экен. Албетте 10-15 секунда аз. Өзүңүздүн тесттин деңгээлине жараша убакыт койсоңуз болот. Биз 30 секунда деп койдук. Показывать вопросы и варианты ответов в случайном порядке дейт. Бул жерден да тандап коюшуңуз керек. Эгер тестиңиздин орундары алмашып калса, эч нерсе болбойт десеңиз, перемешать все деп койсоңуз болот. Только вопросы, только ответы десе болот экен. Биз по порядку деп койдук. Мындай болуп биздин тестибиз даяр болду. Эми муну поделиться дейсиз, же болбосо бул ссылкасын көчүрүп алып туруп, каалаган окуучуңузга каалаган жерге жиберсеңиз болот. Поделиться деп жөнөтсөңүз болот. Отправить в группу деп жөнөтсөңүз болот Telegram'дын ичинде, же болбосо бул ссылканы көчүрүп алып WhatsApp'тан башка жактан да жиберсеңиз болот экен. Эми биз бул тестти окуучуларыбыз тапшыргандан кийин аларды кантип текшеребиз? Кайрадан бул жерге келебиз, SMS жазган жерге. Мындай кылганыбызда слэш деп коет эмеспи? Муну өзүбүз клавиатурадан бассак да болот, же болбосо бул жерден деле бассак болот. Quizzes дегенди басабыз. Экинчиде турат. Мына биздин буга чейинки түзгөн тесттерибиз. Мына аналогиялар дейт, жырытыга даярдык дейт. Биз 246 адам тапшырган ушул тестибизди кирип көрөбүз. 246 человек ответили дейт. 11 класстар үчүн жөн гана тапшырма дейт. Биз мына бул жерден келип туруп статистика дегенди бассак, канча адам тапшырган болсо, бирден баштап көрсөтүп берип атат. Биринчи орунда ул келсин деген 28 туура жооп берген, 1 минута 45 секунданын ичинде. Чынара Шамурзаева дейт. Ушинтип көрсөк болот канча туура кылганын. Кийин окуучуларыңызды ушуга карап баалап койсоңуз болот. Бардыгы сизге даяр болуп турат. Бул эң аягын муну менен көрсөк болот. Эң акыркылары мына 246-чы. Бирөө баштаган, бирок тапшырган эмес. Булар 0 алганда, ага чейинкилерин дагы көрсөк болот. Кайрадан тестти дейсиздер, же болбосо бул жерден редактировать оңдосоңуздар болот. Кыскасы, Telegram'дын ичинде бот деп коет экен. Ушул сыяктуу боттор сиздер үчүн жакшы бир кызматтарды кылып берет экен. Башка бир боттор тууралуу суроолоруңуздар болсо, кийинки видеолорубузда чыгарабыз. Билим берүүнү эч качан токтотпоңуздар. Карантиндагы болсо, башка дагы болсо билим берүү улана бериши керек. Урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары, мугалимдер, окуучуларыңызга тест түзүңүздөр, студенттер өз ара тест түзүп жарышыңыздар, жалпы республикалык тест түрлөөгө даярдануучу окуучулар өзүңүздөр дагы тесттерди түзүп достордун арасында даярдансаңыздар болот. Ийгилик каалайбыз сиздерге.